Hurmatlı Hurmatlı mekendeşler, hurmatlı şahitler, men bayada aytkamın, geçeki bizdin kabul alıngan çeçim birinciden eldin koopsuzluk üçün, eldin bilimlik üçün, bardık har bir jarandın üçün geçe uşunda çeçimge kabul aldık. Buna düşen ilim gelip жақшына сүйлөшүү жолу менен эле ызычысыз жок, топалаңы жок талайкы элди сактайлы. Кечеки мен ошондой кадамга барбасам болбойт эле, кагылышуу болот эле. Бул дагы жигитче сөзүн айткан кече. Эгер ошол премьер-министрлер, жетекчилер кандай чечим кабыл алса, мен ошого макулмун талайкы. Өзүм бошотуп берем деп кече айткан. Bugün Premier-Minister, Jogorku Kengештин депутаты шайланган Premier-Minister айтып, ошондой чечим кабыл алды. Элдин, шаардыктардын суранычы менен мен азыр кайра чакырган экенсиңер келип, мына кирип отурдук. Мен ачык айтайын. Бардыгы, мына ким Дүйшөн инимби, Мелис агабызбы, ким болбосун, шаардык кеңештердин, депутаттардын мөөнөтү бүткөн. Жакын арада буйруса шайлоо болот, ким мэр болом дегендер кандидатурасын коюп, мыйзам чегинде келип иштеш керек. Эгер мен жеңилсем, ошо депутаттар шайланган депутаттардан жеңилсем, мен жеңилгенди билип, чепке калпак кийгизип куттуктап, Дүйшөн мырза болобу же башка мырза болобу, кимиси болсо биз куттуктап, ошону урматтап, шаардыктар колдоп иштешибиз керек. Бул эл үчүн болуш керек. Мен дагы айтам, мен мыйзам чегинде шайланган депутатмын. Депутаттар шайланган мэрмин. Мыйзам чегинде. Ошон үчүн менин убактым бар, пока жаңы шаардык кеңештин депутаттары келгенге чейин мен шаардын эл үчүн, ынтымак үчүн, биримдик үчүн бүгүнкүдөн баштап жаңы мыйзамды мэр келгенге чейин иштейбиз, улантабыз. Мен дагы бир жолу кайрылам. Жалпы элге, мына экөөбүз азыр кирип элдерге айттык. Биринчиден урматтуу туугандарым, жердештерим, керек. Силердин ден соолугуңардан, өмүрүңөрдөн башка мага эчтеке керек эмес. Мага кресло керек эмес. Мен креслого жабышкан адам эмесмин эч качан. Ошон үчүн элдин ынтымагы үчүн дайыма биримдикте болайлы, ынтымакта болайлы. Кайрылам. Бүгүндөн баштап мына укук коргоо органдарын, милицияларды биз сыйлап, урматтап деп биз Мелис Мырзакбатовду да урматтайбыз, сыйлайбыз. Кудай буйруса ал кишинин орду дагы башка жакта. Эгер мэр болом десе, анда кандидатурасын коюп, мыйзам чегинде келсе биз дайым колдойбуз. Бирок мен ойлойм, Мелис Мырзакбатовдун орду жогорку жакта буйруса.